Курултайда негизги темалар болуп, коррупция менен күрөш, коопсуздукту камсыз кылуу, экономикалык өсүш жана жарандарды колдоо маселелери талкууланды. Президент Садыр Жапаров делегаттарга кайрылып, коррупция менен күрөш негизги милдет экенин белгиледи. Бул күрөш ар бир жарандын колдоосу менен гана ийгиликке жетет деп айтты. Мунун аркасында миллиарддаган сомдук активдер мамлекетке кайтарылып, кызматтык шалаакылык үчүн укук коргоо органдарына жоопкерчилик күчөтүлдү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Ички иштер министрлиги жана прокуратура органдары тарабынан жүргүзүлүп жаткан тынымсыз жана түйшүктүү иштер өзүнүн жыйынтыктарын берип, өлкө казынасына миллиарддаган сомдук активдер жана объектилер кайтарылууда. Мамлекеттин күч органдарынын мындай аракеттери баарын эле жага берген жок, албетте. Менчиктин укугу бузулууда, ишкерликке тоскоолдуктарды жаратууда деген сыяктуу шылтоолорду коомчулукка жайылтуу аракетин көргөндөр да болууда. Алар мыйзамсыз ээлеген байлык мүлктөрүнөн ажырагандар экенин жакшы билесиздер жана унутпагыла. Бул жерде мен мамлекет мыйзамдуу түрдө алынган мүлккө эч качан кол салбастыгын так белгилегим келет. Бирок кыянаттык кылып бекер, уурдоо, адалдоо жолдору аркылуу байыгандар жазаланбай жүргөн жыргап жашоолорунун убактысы бүткөнүн, элдин байлыгы элге кайтарылып жатканын түшүнүүлөрү керек. Биз уурдалгандарды жөн эле кайтарып жатканыбыз жок, биз элдин мамлекетке болгон ишенимин кайтарып жатабыз. Бул кадамдар акыйкаттуулук жана ар бир жарандын мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн принципиалдуу күрөш болуп саналат. Өлкөнүн мүлкү ар дайым айрым ачкөз адамдардын эмес, жалпы мамлекеттин жана жалпы элдин кызыкчылыгына иштеш керек. Мыйзам үстөмдүгү жөн эле жарыяланып кала берген кагаз эмес, биздин максатыбыз мыйзамдар үзгүлтүксүз жана ар бир тамгасы кыйшаюусуз аткарыла турган өлкөнү куруу. Президент чегара маселесине да өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасы Борбордук Азиядагы эң талуулуу маселелердин бири. Акыркы 30 жылдан бери эки өлкө чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир чечимге келе алган эмес. Садыр Жапаров кыргыз-тажик чегарасы толугу менен чечилгенин жана бул тарыхый окуя экенин баса белгилеп өттү. Чындыгында чегарада тынчтык орнотуу эки элдин келечеги үчүн эң маанилүү кадам. Коңшубуз Тажикстан Республикасы менен Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкты. Эми эки тараптуу чечимдерди формалдуу бекитүү иштери гана калды. Чегара маселелери боюнча бири-бирибизди түшүнүүнүн жана бардык тараптын сүйлөшүүлөрдүн дипломатиялык чеберчиликтин, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого бекем берилгендиктин аркасында гана ийгиликтерге жетишилди. Бул биздин өлкө үчүн тарыхый мааниге ээ. Чегара маселесинин 100% чечилиши менен эл аралык кызматташтууларда жаңы мейкиндиктерди ачып, чегарага чектеш жайгашкан аймактарыбызды гана эмес, бүтүндөй республикабыздын ишенимдүү өнүгүшүнө бекем мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Баарынан да чегарага жакын орун алган мекендештерибиздин коопсуздугу жана ошондой эле келечеги камсыз болду. Мурда чегараларда бөлүнүү сызыгы болуп келсе, бүгүн ал биригүүнүн жана кызматташуунун символу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун жана жарандарыбыздын жашоо деңгээлин жакшыртуунун аянтчасы болуп калды. Садыр Жапаров өлкөнүн экономикасындагы тарыхый жетишкендиктерге токтолду. 2020 жылы Кыргызстанда ички дүң өнүмдүн көлөмү 639 миллиард сом болсо, 2024 жылы бул көрсөткүч 1 триллион 500 миллиард сомго жетери белгиленди. Кыргызстан өз мамлекеттүүлүгүн бекемдөөнүн жолунда ишенимдүү баратат. Муну ырааттуу реформалардын жана натыйжалуу башкаруунун жыйынтыктары көрсөтүүдө. Биз коом менен ачык сүйлөшүүлөрдүн, өз ара ишенимдердин, түшүнүүлөрдүн жана колдоолордун негизинде иштеп жатабыз. Мамлекетибиздин экономикалык өсүшү жана жаңы тарыхый чектерди багындырууда. Алсак 2020 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 639 миллиард сомду түзсө, биз быйыл 1,5 триллиондук сомдук чекке жетүүнү пландап жатабыз. Бул кыска убакыттын ичинде өлкө экономикасынын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйттүк дегенди билдирет. Албетте бул чек эмес. 2025 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион 800 миллиард сомдон ашат. Бул 2020 жылга салыштырмалуу экономикалык ресурстар 3 эсеге көбөйөт дегенди билдирет. Жылдан жылга өлкөнүн бюджети да тездик менен өсүүдө. Бюджет 2020 жылы 247 миллиард сомду түзгөн. Быйыл жылдын аягына чейин 687 миллиард сомго жеткиребиз. Бул 2020 жылдын көрсөткүчүнөн дээрлик 3 эсе жогору. 2025 жылы 700 миллиард сомдон ашырып,
Муну менен биз өлкөнүн финансылык өзөгүн мындан ары да бекемдей беребиз. Өлкө башчы айылдар менен балдарды коргоо, үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө жана көп балалуу үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү маселелерин көтөрдү. 2026 жылдан баштап тоолуу жана алыс каймактарда жашаган көп балалуу энелерге олуттуу төлөмдөр каралган. Мындай колдоо келечекте Кыргызстандын бакубаттуулугуна болгон инвестиция болуп калмакчы. 4-чү балага 100 000 сом, 5-чи балага 600 000 сом, 7-чи балага 1 миллион сом, 8-чи балага 1 миллион 200 000 сом, 9-чу балага 1 миллион 500 000 сом, 10-чу жана андан көп балага 2 миллион сом берилет. Жарандарыбыздын татыктуу жашоосу камсыздалмайынча күчтүү мамлекетти элестетүү мүмкүн эмес. Ал эми туруктуу өнүгүүнүн кепилдиги калктын аярлуу катмарын колдоо болуп эсептелет. Бул жерде сиздердин көңүлүңүздөрдү бир нече негизги кадамдарга бура кетейин. Биринчиден, социалдык келишим долбоору ийгиликтүү ишке ашырылууда. Анда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн акысыз каражат бөлүп берүү жагы каралган. 3 жыл ичинде 35 миңге жакын үй бүлө 100 000 сомдон каражат алып, жалпысынан 3,3 миллиард сом бөлүнгөн. Буюрса 2025 жылы кошумча дагы 20 000 үй бүлөгө каражат бөлүнүп, алардын жеке ишкердик баштоосуна жана финансылык көз карандысыздык жолуна түшүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Экинчиден, 2024 жылдын сентябрынан тартып, социалдык келишим долбоорунун катышуучулары үчүн колдоонун жаңы механизми 3 жылдык мөөнөткө 200 000 сомго чейинки суммада пайызсыз насыя берүү киргизилди. Бул баштапкы капитал алууга гана эмес, үй бүлөлөрдүн кирешелерин көбөйтүү менен башталган бизнесин өнүктүрүүгө да толук мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчүдөн, жетим балдарга да өзгөчө көңүл буруудабыз. 2024 жылдын июль айынан баштап келечекке салым аттуу жетим балдардын топтолмо эсеби ишке киргизилди. Муну менен биз 2930 жетим баланын ар биринин жеке эсебине 500 000 сомдон каражат топтолуусуна шарт түздүк. 18 жашка толгондон кийин алар бул каражатты билим алуугабы, ден соолугун чыңдоого же жашоо шартын жакшыртууга колдоно алышат. Президент жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу маселесине дагы токтолуп, бул мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири экенин билдирди. Ушул жуманын башында мамлекеттик ипотекалык компания курган алгачкы үйлөр жарандарга тапшырылган. Мамлекет башчы жакынкы жылдары өлкөдө 40 000ден ашуун жаңы батир куруларын жарыялады. Турак жай маселесин чечип эле койбостон, жарандарыбыздын жашоосу үчүн да туруктуу негиз түзүүдөбүз. Муну менен жакынкы жылдары өлкө боюнча 40 000ден ашуун жаңы батирлерди куруп бүтүрөбүз. Миңдеген үй бүлөлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, жаңы жашоого реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү жаратууга аракеттенүүдөбүз. Биз турак жайды мындан да жеткиликтүү кылуу, айылдардын экономикасын чыңдоо, аймактарды көтөрүү жана үй бүлөнүн узак мөөнөттүү бакубаттуулугун камсыз кылуу үчүн ипотекалык турак жай курулушун каржылоону мындан ары дагы уланта беребиз. Курултайда президент Садыр Жапаров Камбар ата бир ГЭСи тууралуу дагы сөз кылды. Бул долбоор көптөн күткөн кыялдын ишке ашуусу экенин баса белгилеп, анын өлкө энергетикалык көз карандысыкка жетүүсүнө чоң салым кошоорун айтты. Камбар ата бир ГЭСи муундан муунга аңыз болуп айтылып, көптөн күткөн долбоор эле. Бул кыял дагы реалдуу ишке ашууда. Өлкөбүз энергетикалык жактан көз каранды болбой, энергетика менен өзүн камсыздоого өтөт. Кудай буйрса, бул долбоор дагы ушу келе жаткан жылдын жай айларынан баштап платинасын курууга өтөбүз уже. Даярдык иштери бүтөйүн деп калды, бүтөт буйрса өтүп кетебиз. Жүздөгөн жылдар бою биздин рызкыбызга айланган суу ресурсу келечекте өлкөбүздү алдыга жылдырган, экономиканы өнүктүргөн, энергия менен камсыз кылган жана электр кубатын экспорттоочу күч болот. 3 элдик курултайда айтылган демилгелер Кыргызстандын өнүгүү стратегиясынын негизги багыттарын аныктады. Камбар ата бир ГЭСинин курулушу жана жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу сыяктуу долбоорлор өлкөнүн келечегине бекем пайдубал түзөрү талашсыз. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Бишкек шаары. Өзүнүн эли журтун даңктап, бактап, ынтымакка чакырып